Кээ бир адамдарда мындай түшүнүк бар экен. Адам даарат алгандан кийин бир нажас нерсе денеге тийсе, кайрадан даарат алыш керек дегенчи. Бул түшүнүк туура эмес түшүнүк. Адамга нажасат тийүү менен адамдын даараты сынбайт. Адамдын даараты адамга нажасаттын чыгуусу менен сынат. Ал эми сырттан келип тийсе, даарат сынбайт ал жерде. Кайрадан даарат алышыңыз шарт эмес. Кайрадан даарат алыш шарт эмес. Нажасат сырттан келип тийсе, кийимиңизге тийсин, денеңизге тийсин, даарат алыш шарт эмес. Мисалы, көбүнчөсү аял кишилер, жаш баланы карайт, жаш баланын астын алмаштырат жаратылышка дегендейчи. Кээ бир эжелер же кээ бир карындаштарыбыз турмушка чыгып калса эртең көрөт дегендейчи. Жаш баланын эме кылдыңыз, колуңузга жукту ошол нерселерчи. Анан кайрадан даарат алышыңыз шартпы? Жок, шарт эмес. Дааратыңыз сынбайт бул нерседен. Сизге нажасат тийсе, же сиз барып нажасатка тийсеңиз, дааратыңыз сынбайт. Даарат качан сынат? Сизден нажасат чыкса же уктап калсаңыз, ошол учурларда даарат сынат. Ал эми жөнөкөй учурларда нажасат сизге тийсе, ал нерсе менен даарат сынбайт. Тийген жер нажас кылат, намаз окуш үчүн же болбосо ошо тазалык тарк кылынган жерлерде ошол жерлерди тазалаш керек. Намаз мисалы негизде болсо ошол жерди тазалап туруп анан намаз окуш керек. Бирок даарат сынабы? Сынбайт. Угушуу сынабы? Угушуу баш сынбайт. Түшүнүктүүбү? ооба.